Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Учурда Баткен облусу боюнча 3942 жаран үйлөрүнө кайтып келе элек. Тактап айтканда 3781 жаран башка үйлөрдө, 161 жаран кабыл алуу пункттарында жашап турат. Мындай маалыматты Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Тажикстандын кол салуусунан Баткен жана Ош облустарында жабыркаган жана талкаланган административдик аймактык бирдиктерди калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйынында айтты. Төрага бул жарандар тиешелүү колдоого муктаж экенин эстен чыгарбоо керектигин, азыр Борбордо, Чүй облусунда жана Ошто убактылуу жүргөн ар бир адам тууралуу маалыматты тактап, зарыл болгон учурда аларга жардам көрсөтүү керектигин да белгиледи. Жыйында азыр Баткен облусунда 415 объектиде курулуш иштери жүрүп жатканы, анын 273-үндө дуал тургузуу, 95-инде плиталар коюлуп, 36 объектиде чатыр жабуу, дагы 11 объектиде ички жасалгылоо иштери жүрүп жатканы айтылды. Кеңешменин жыйынтыгында мамлекеттик органдарга калыбына келтирүү иштерин күчөтүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Баткен облусун калыбына келтирүү жана калкка колдоо көрсөтүү маселеси боюнча тапшырмаларды талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик комиссиянын айрым мүчөлөрүнө эскертүүлөр жана сөгүштөр берилди. Өткөн сентябрь айында Баткен облусуна кошуна тажик тараптын куралдуу кол салуусунун кесепетинен 140 миңге жакын жаран чек арага жакын конуштардан эвакуацияланган. Мындан сырткары облус аймагында 600дөн ашуун турак жай жабыркаган. Башка бирөөнүн мүлкүн урдоо фактысы менен Орусияда издөөдө жүргөн Орусиянын 26 жаштагы жараны Кадамжай районунан кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Азыркы күндө кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилип, экстрадициялоо жагы каралып жатат. Кадамжайда өспүрүм иш-чарасынын жүрүшүндө 4 мектеп окуучусуна тамеки тартканы үчүн протоколдор толтурулуп, айып пулдар салынды. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат кызматы кабарлады. Ошондой эле базарлар, соода түйүндөрү текшерилип, мектепке барбай жүргөн 4 бала аныкталды. Кадамжайда жалпысынан 83 мектеп болсо, анын 54 мектебинде жергиликтүү милициянын демилгеси менен видео байкоолор балдардын коопсуздугу үчүн орнотулган. Маалыматка ылайык, жаш балдардын коопсуздугун камсыздоо жана кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө максатында балдар менен иштөө инспекциясынын инспекторлору иш жүргүзүүдө. Баткен районунун Чек, Жаңы Жер жана Бужум айылынын Ынтымак, Андрей жерликтеринде көп тармактуу окуу борборлору пайдаланууга берилди. Бул тууралуу райондук администрациянын маалымат кызматы кабарлады. Аталган окуу борборлор Түштүк Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги КОИК тарабынан Кыргыз Республикасындагы айылдарды комплекстүү өнүктүрүү долбоорунун алкагында ачылды. Окуу борборлорунун сметалык баасы 20 миллион сомдон ашуун. Бул көп тармактуу окуу борборлорунда балдар үчүн 3 сааттык бала бакча жана окуучуларды түрдүү билим алууга багыттай турган окуу курстары ачылат. Окуу борборлору керектүү эмеректер менен жабдылып, бардык шарттар түзүлдү. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.